Assalamu алейкум. Кирип келген Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Бул ай берекенин, ырыскынын айы, мээримдүүлүктүн айы, ибадаттын айы. Рамазан айыңыздар береке болсун деп Аян телеканалында 30 күн бою майрамдык озачу берүүсүн сиздерге тартуу кылмакчыбыз. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Азия чемпионатында коло медалды жеңип келген биздин сиңдибиз Каным Бурхан кызы менен биринчи майрамдык озачыда берүүбүздү баштамакчыбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Сиз куру кол келбепсиз. Мына бизди кыргыз элин сүйүндүрүп, Орто Азияда болуп өткөн Азия чемпионатында 3-чү орунду багындырып, мына куттуу биздин кыргыз элин бир жакшы кубанычка, жакшы медаль менен келипсиз. Ошонусу менен куттуктамакчыбыз. Карманыңызды Аллах Таала кабыл кылсын. Биз да угуп аябай кубандык сиздин жеңишиңизге. Бул жеңишке жетүү үчүн бир топ эмгектериңиз кетсе керек. Балким ошондон баштасак. Канча убакыттан бери ушул күрөштөсүз, самбодосуз? Мен өзү эркин күрөш менен машыгам 3 жылдан бери. Анан 1 жылдан бери атайын самбо күрөшүнө чыгайын деп атайын даярданып, самбо күрөшүнүн Азия чемпионатына даярданып, самбо боюнча барып келдим. Буюрса жакшы ийгилик менен келдик. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол Түркмөнстанда өткөн Азия чемпионатына жиберген атайын акелерим, эжелерим болду. Аларды айта кетсем, Алактоо өнөктүрүү борборунда Сейин байке, Жаштар ассоциациясында Устаз Мади Устаз хакамдарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле Дилнурек адеп бахылык маданият борборунун мүдүрү Өзбек ажыга дагы Тыныч, Нургазы деген байкелерибиз мага чоң жардамдарын берди. Дахла Кайрия фондундагы Айнагүл эжебиз, Умма журналы мага көп-көбүстөрүн дубаларын беришип, жиберишти. Мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат демекчимин. Канча убакытка даярдадыңыз? Мына 1 жылдан ага чейин эркин күрөштө болчу экен, эми 1 жылдын ичинде самбого. Кандай өзүңүз күттүңүз беле ушул мындай медальга ээ болуп келем деп? Атайын ошого ниет коюп, ошол жактан бир ийгилик менен келебиз деп ошо ниетке коюп, ошо даярданып атайын барганбыз. Канча катышуучу болду? Кандай өттү? Балким ошол тууралуу айтып бересиз. Өзү Азияга 17 мамлекет катышты. Биздин Кыргызстандан команда 60 спортчу барышты. Баары тең 60 тең абдан жакшы көрсөтүштү десем болот. Баарыбыз Кыргызстан быйыл мындай жакшы ийгилик менен келдик, иншалла. Сиз канча килограммдык аралыктагылар менен күрөштүңүз? Кыздар арасында, жаштар арасында 44 салмак килограммда катышып келдим. Сиз үчүн күрөшчүдө акыркы оорураак болсо керек, себеби улам турдан өтүп билинет эмеспи. Андан кийин ушул 3-чү байгеге жетүүдө кандай кыйынчылыктар болду? Ким менен күрөштүңүз? Айта кетсем, Казакстан менен Өзбекстан, ар кайсы мамлекеттер менен күрөштүк. Сиздин спорт жаатындагы бул ийгилик канчалык? Кандай десек, Азия чемпионатына буга чейин чыгып жүргөн белеңиз эмне ошол тууралуу айтып берсеңиз? Мен буга чейин 2013-төн баштап ушу жаңы спортко кадам таштап, ошо 2013-жылдан баштап Азия чемпионаттарына бул эркин күрөш боюнча чыгып келгем. 2014, 2015 ар бир жыл сайын барып. Ал жылдарда көрсөткүчүңүз кандай эле? Ал жылдарда Кудайга шүгүр жакшы көрсөткүч болду. Ошо 2013-2014-жылдары ошо Азия чемпионаттарында 3-чү орунду ээлеп келгем анда дагы. Машалла. Мындай спорттун артында дайыма көптөгөн талаптар керек. Анан сиз дагы жолдо жүрсөңүз бир кыйынчылыгы болбойбу? Ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы болот эмеспи? Жолуктун деле өзү мындай спортко тиешеси жок, мындай деген сөздөр болду. Анан андай турат. Сизге өздөрү деле кайрылышса керек. Азияда биринчи десек деле туура болсо керек, жолчан деп. Спорт жаатындагы депчи. Анан сыртка чыкканда кандай кабыл алышат? Жолукчан сыртка Түркмөнстанга барып келдик кече жакында эле. Ошо 2026-30-майларда, ошо 2016-жылы барып келдик. Түркмөнстанда абдан туура, аябай жакшы кабыл алышты. Сүйүнүшүп, мындай посттон өткөндөн баштап уже өздөрүнүн дубасын берип, жакшы ийгилик менен кел деп ошол жерден эле барып өздөрүнүн машиналары менен апарып, ар бир күрөшчүлөрдү күрөшүп, кайра келатканда дагы сүйүнүп, кутканымды көрүшүп, кайра жакшы жатышты абдан. Жеңишке жеткенде Кыргызстандын желеги желбиреп, гимн ырдап атканда бир сезимдер болсо керек да. Балким ошол сезимдер менен өзүңүз бөлүшө кетесиз. Башында билинбейт эле да, баягы күрөшүп атканда кадимки эле бир залда күрөшүп аткандай боло бересиң. Анан качанга бул награждение чыгасың го атайын. Ошондо өзүң туң көтөрүлүп,
мындай кимдин ойноп атканы ушунчалык сыймыктануу, кубануу болот экен да. Канча бир мамлекеттин арасында өзүңдүн да тууң бир көтөрүлүп атса, кубануу болот экен. Анан баштарда ар бир күрөшүңүздү кантип баштайсыз? Өзүңүздүн алдыңызда коюп алган бир атайын эреже барбы дайыма аткарган? Жок, атайын тренерлерибиз машыктырат, атайын разминкалар болот, ысынуу көнүгүүлөр, өзүнүн спорттук көнүгүүлөр болот. Ошолор менен даярданып эле чыгабыз. Жана дуа айтып, ушул сыяктуу эмелерди кыласызбы деген суроо да? Баарыбыз эле эми Кудайдан суранабыз да. Анан бир байгенин даамы деп коет го, сиз айткан эмеспи? Күрөшүп атканда анча көп билинбейт. Ал байгеге жеткенден кийин кандайдыр бир сезим болот деп. Анан эң биринчи ошо алганыңызда кимге биринчи сүйүнчүлөйсүз? Биринчи ошо өзүбүздүн тренерибиз ушул жерден сүйүнчүлөп коет экен, Кыргызстангачы. Сиздер өзүңүздөр кетип элек деле алар. Мода мен уже кийин угуп калдым да, келип сүйүнчүлөйүн деп звонить этсем, уже мага кайра куттукташып атат, байген кут болсун депчи. Ошо сүйүнчүлөп коюшкан болот да. Сиздин кубанычыңыз, ийгилигиңизди сөзсүз түрдө ата энеңиз турса керек, балким ата энеңиз тууралуу кичине маалымат иретинде айтып кетсеңиз. Үй бүлөдө ошо ата энебиз өзү спортсмен, спорт шеберлери. Спортту түшүнүшөт, алар дагы колдошот. Рахмат. Алардын дагы сизден ийгилигиңизде кандайдыр бир салымы зор болсо керек. Ата энеме Алла ыраазы болсун. Мени көп жактан ошо ар тараптуу угганга аракет кылышат алар. Мен эле эмес, менин бардык бир туугандарымды ошо окуу жагынан дагы, дин жагынан дагы, спорт жагынан дагы, өнөр, таалим бардык жагынан ар тараптуу болсун деп ошого өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, мээнетин жумшашкан, Аллахым ыраазы болсун. Биз да ошолардын мындай аткарып аткандай эмгектерин актасак экенбиз деп биз да аракет кылып атабыз, буюрса. Сиз багында турганда дагы кандай ийгиликтер бар дейсиз? Дагы кайсыларга катышкыңыз келет спорт жаатында? Буюрса көзүндө дүйнөлүк биринчилик болот, ошого аракет кылып атабыз, Кудайым буйруса. Ошоко барып, эми Кыргызстан туусун эле эмес, кийимди ойнотсом деген жакшы ниетим бар, ошого даярданабыз иншалла. Даярдык иштери кандай жүрүп атат? Буюрса Азиядан келип жаңы эс алып атабыз, азыр буюрса эми даярданып баштайбыз. Орозону бүтүрүп коюп, анан буюрса баштайсыз да. Анан орозого дагы кичине токтолсок, канчадан бери орозо кармайсыз? Биз кичинекей кезибизден баштап эле чоң атабыз, ата энебиз кармачы, чоң ата, чоң энелерибиз. Ошондо эле көрүп биз да орозо кармап, тырышып кармай берчүбүз да. Орозонун махабатын, сүйүүсү негизи бир дайыма күтүү сезими болот эмеспи? Ар бир нерсе жакшылык нерседей. Сизде дагы орозо айын кантип күтүп аласыз? Бизде да абдан мындай орозо келатканда кандай бир жакшы бир жүрөгүндө нерсе болот го, келатканы мындай сүйүнүч менен, кубаныч менен, кандайдыр бир сезимдер менен. Сезимдер болот. Орозо бул берекенин айы, ырыскынын айы деп атпайбы? Сиз ушул айды өзүңүз кантип өткөрөсүз? Ата энебиз менен, туугандарыбыз менен, жалпы мусулман бир туугандар менен атайын ооз ачыруулар болот го. Ошо ооз ачырганга чакырабыз, өзүбүз ооз ачырууларга барып, ал күндү, ошол айды абдан жакшы өткөргөнгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн урушкан болбойт, жаман сүйлөшкөн болбойт деген сыяктуу абдан мындай жакшы күндөрдөн болушун да. Жоолук менен спортту бир алып кетүү оор деп да айтышы мүмкүн айрымдар. Кээ бирлер терс пикирин да айтышы мүмкүн. Ошондой учурда кантип жооп бересиз? Эми көптөр ишенишет да, кандай жүдөйсүңбү, жоолук салгандай тоскоол болбойбу, же болбосо кээ бирлер терс көрүнүштө да, терс карашта эмне үчүн жоолук салынып дагы спорт менен үйүңдө отуруп бар тамагың кыла бербейсиңби, бар үйүңдө отуруп балаң бакпайсыңбы, көп сөздөр эмеле уктум да мен делечи. Анан ар ким өзүнүн ою өзүнө туура сезилет эмеспи? Менин оюмча андай эмес да. Исламда бул жоолукту мындай кара көрсөтүшөт да көптөрчү, мындай кылыш керек деп. Андай эмес, тескерисинче бул жоолуктун өзүнүн жакшы жактары бар десем болот да. Мындай сырттагы көрүнүштө, мисалы үчүн жалаңач жүргөндөн караганда бунун көп даражасы өйдө десем болот. Диний китептерди окуйсузбу? Убакыт табасызбы бул жаатта? Ооба, аракет кылам. Мисалы китептерди алып барып атайын университеттен китепканаларга отуруп атайын убакыт бөлүп окуганга аракет кылам ошол жерлерден. Эң биринчи жоолук салынганыңыз эсиңизде? Качан салынгансыз? Ушу 1 жыл мурда жаз айында болсо керек деп ойлойм. Ошондон бери жоолуктасыз. Анан спорт жаатында да ушул жоолук салынуу менен ийгилик багындырса болот экенин сиз мында өзүңүз далилдеп отурасыз. Сиздин канча жашыңыздан бери ушул спорттосуз? Мен 15-16 жаштан баштап ушу спортко кирип. Кызыгуусу эмнеден пайда? Кызыгуу ушу кичек кезимден баштап эле кызыкчумун. Атам ушу балдарды алып келип үйдөн ар качакка апарып машыктырганда биз да көрүп кызыгып,
машык кылыбыз келип ушундай кызыкчубуз да. Анан кийин 15-16 жашыбызда барып күрөш залына барып ошол жерден кирип бир азында эле өзүм үчүн эле катышып коеюн деп барып машыгып, анан ошол жерден өзү эле турнирлерге чакыруулар болуп, кыздар арасында дегенден кийин барып катышып ошо менен эле көтөрүлүп кеттим да. Ошо менен эле келе жатасыз. Сиздер кыздар арасында дайыма соғушасыздар да, күрөшөсүздөр. Анан ошол убакта жолуңуз сизге тоскоолдук кылбайбы? Көптөр ошол суроону беришет да, чынында тоскоолдук болбойт. Өзүңүздүн эң чоң кыялдарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Кыялдарым да жүрөгүмдө дейм. Ада сыр бойдон калып сакталсын. Спорт жаатында өзүңүздү көрөсүзбү да бир 10 жыл аралыгында же негизи эле спорт жаатында? Эми канча жыл, мынча жыл деп айта албайм, бирок бул ушунча окууну бүтүп, мындай өз убактысы келет го. Ошого чейин болсо аракет кылып, жолуктум да жакшы жагын көрсөткөнгө аракет кылам. Ислам дининин мындай жакшы тараптарын көрсөткөнгө аракет кылам иншалла. Куранга түшкөнсүзбү? Куранды окуй аласызбы? Куранды ооба окуй алам. Тамгаларын атайын устазым үйрөткөн. Ошо буйруса. Өзүңүз жашооңузда эң көп колдонгон Куран аяттарынан сүрөлөр кайсысын мындай жакшы көрүп, окуп көп кайталайсыз? Фатиха, Ихлас, Ясин сүрөлөрүн көп окуйм, бирок мындай ар дайым хатым кылып туранга аракет кылам. Жашооңузда эң жакшы көрүп колдонгон хадис кайсы? Хадис убакыт кылыч сыяктуу, сен аны кеспесең, ал сени кесип кетет деген пайгамбарыбыздын жакшы хадистери бар. Мен ушуну көп колдоном. Ошого көбүрөөк амал кыласыз. Бир туугандарыңыздар дагы ушу спорт жаатында дагы жакшы жетишкендиктери, ийгиликтери болуп атат. Жакында эле дагы өзүңүздүн сиңдиңиз байгелүү орунга ээ болуптур. Балким бул тууралуу маалымат иретинде айта кетесиз. Айым сиңдим азыркы учурда ошо Россия Федерациясынын Алтайда окуйт. Ошол жерде окуп, андан сырткары өзүнчө спортко машыгып, жакшы азамат деп мен да сүйүнүп атамын. Өзүнчө мына кружокторго барып, ошо спорт жагына да барып катышып аткан экен. Ошо кышкысын лыжага, жайкысын чуркоо, жеңил атлетикага, сууга сүзүүлөргө барып, ошол жерге катышат экен. Ошо мен дагы жактан Түркмөнстандан жаңы байге алып, интернеттен кабар берейин десем, адам мага кабар берип коюптур да. Өзүнүн ийгилиги тууралуу. Мен дагы абдан сүйүнүп. Сиздерге жол ачкан ата энеңиздер аман болсун. Негизи эле ислам дини дайыма тактыкты талап кылат. Спортто дагы ар бир ишти майына чыгара билиш керек. Ошондон натыйжасын жеңиш менен, медаль менен көрөсүң да. Жашоодогу бир өзүңүзгө койгон эрежелер. Жашоодо көбүнчө окуш керек, илим алыш керек, пайдалуу илим алганга, пайдалуу дос күткөнгө, өзүмдүн пайдамды дагы бир жакшылык жакка, жакшы пайдалуу илимдерге. Курбуларыңыз менен кайда барганды жактырасыз? Лекция окуганды жакшы көрөбүз, илимдерге барганды жакшы көрөм. Өзүңүз үчүн азыкты кайдан аласыз? Куран окуйбуз, намаз окуйбуз. Үйдөн атайын уюштуруп, лекцияларды, талимдерди уюштуруп, ошол жерден ой пикирлерибизди айтып, талашып тартышып, ушинтип. Кичике кезинде ушинтип Азия чемпионаттарына, негизи эле спортто өзүңүздү көрчү белеңиз кичике кезиңизде? Кичинекей кезимде андай деле көргөн жокмун, бирок мындай кызыкчымын да. Мындай ийгиликтерге жетиш үчүн канча убакытты коротуу керек? Спортто ар кандай болуп калат. Эми көбүнчө бир атайын режим бар. Саат бир 6-дан болсо 8ге чейин, 5тен болсо 7:30-8ге чейин, бир 2 саат, 3 саат кетет. Жеңишке жетүүдө эмне сизге мотивация берет? Жеңишке жетүүдө психологический дагы жактан дагы көп эме болот. Мисалы үчүн агайларыбыз, тренерлерибиз, улуу мундагы эже байкелерибиз биз менен чогулганда, ой күрөшүш керек, адыре сендей мындай көп эмелерди берет да, психологический жактанчы. Утасың деген сыяктуу. Сиз ошол өзүңүз психологиялык жактан деп атпайсызбы? Кантип даярданып чыгасыз да? Мисалы, мен дагы ушуну кыла алам, менин колуман келет, Аллах таала билүүчү, Аллах жардам берди. Мындай өзүңүз үчүн кандай мотивация деп койсок болобу? Кандай эреже менен баштайсыз күрөштү? Аллах таала айтат го, мен алсыз пендемен караганда күчтүү пендемди жакшы көрөм деп. Мен Аллахтын мусулман күчтүү бир пендесимин, мусулман пенделердин бир күчтүүсүмүн. Мен мусулмандар бул күчтүү деп өзүмдү. Ошого көбүрөөк ошол хадиске, аятка дайыр маани берип жакшы күрөшөт экенсиз да. Үйдө негизи эле тарбияда кайсы тарбияга көбүнчө басым кылышат ата энеңиздер? Түс жүрүү, туз туруу,
өзүнүн бир режим коюп койгон да, нонча убакыт нондо болосуңар, сабагыбыздын баарын айтабыз да, нондайда келебиз, нондайда бүтөт, биз баарына отчет беребиз да, бүгүн мындай болду деп, анан ошонун бүт баарын. Мончада келсең бул күнүң каяка кетти, бул убакыттын кайсы жерде болду, биз баарын сурайт да, биз айтып беребиз ушундай. Мисалы үчүн убакыт ушундай. Үй бүлө менен бирге убакыт үнөмдөгөнгө жол ачат экенсиз, жана жакшы планды айткенсиз. Бул ай Рамазан айы, берекенин айы, ибадаттын айы. Рамазанда кандай иштерди кылып калып керек деп өзүңүзгө алдын ала план койгонсуз? Элге жакшылык кылуу, жакшы маанайда оозу ачырганга жакшы дуа кылып, дуалар кабыл болот эмеспи? Элден жакшы бир дубасын алып деген. Мусулмандын куралы дуа дейт. Сиз буга канчалык деңгээлде ишенесиз жана колдоносуз? Бул кыргызда деле бар го, бата менен элгө көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дегендей, мен ошо кыргыз элимден мындай бул Азияга баратканда так көп дуа кылышты, мен немелерден качып карадым да, ошо жеңиш менен келсин деген сыяктуу көп көбүстөр мындай жан дүйнөсүнөн дуа кылышкан экен, мен абдан ыраазы болдум. Аллах Таала дуаларын кабыл кыл десем болот. Буюрса да мен элимден, кыргыз элимден дуа күтөм, жакшы дуаларды күтөм. Сиз эмнеге сыймыктанасыз? Кыргыз элимдин ушундай мусулман калк экенине, кыргыз элим ушундай мусулмандарды көтөргөнүнө, мындай дагы колдоп жүрүп, алдыга үгүттөгөнүнө. Мисалы үчүн биз ошо Азия чемпионаттарына ушундай сыртка чыкканда, мындай ар кайсы мындай финанс жактан каражат керек болот, ошол тараптан да бизди элим көтөрөт десем болот. Элим көтөрүп, элим жиберип, өздөрү сыймыктанып, кайра өздөрү тосо болушканда мен элим менен сыймыктанам. Өзүңүз ошо жеңишке жеткенде Аллах Таалага кайсы учурларда көбүрөөк шүгүр келтиресиз? Ар дайым шүгүр келтирүүгө аракет кылам, ар бир демимде, анткени ар бир жашообуз Аллах жаратты. Аллах Таала билүүчү дейт. Бул жеңишиңиз сиздин кичинекей жеңишиңиз деп туралы. Буюрса мындан да чоң-чоң жеңиштерди күтөбүз. Ошондой болсо да биздин кыргыз элинин спорттун жаатында бир ийгилигине кичине болсо да салым коштуңуз. Андыктан мындай ийгиликтердин көбүн багындырып жүрө бериңиз. Кылган ишиңизди Аллах Таала өзү күбө болуп, өзү сооп берсин. Аман болуңуз. Ийгилик кааламакчыбыз. Ушун менен биздин бүгүнкү берүүбүз аяктардын алдында турат. Анда бир кичинекей белегибиз бар эле. Динара Жармаматовадан атайын колу менен өзү жасаган Аделя аттуу интернет дүкөнүнөн белек. Рахмат. Ошондой эле Кадыр Маликовдун Ислам дини китеби да бул сизге белекке берилмекчи. Рахмат. Ошондой эле Рамазан айынын артыкчылыгы эмнеде деп жооп издеп жүрсөңүздөр, мына бул китептен таба аласыздар. Болсо бул дагы Нахла кайрымдуулук фондунун атайын белек. Ошондой эле Ума журналы Кыргызстандагы биринчи диний журнал. Анда жакшы куттуктооңуз менен берүүнү жыйынтыктайлы. Мен да сиздерге куру келип атайын белегим менен келгем, сизге. Жоо, рахмат. Кыргыз элиме терең ыраазычылыгымды билдиремин. Ошо биздин кыргыз элибиздин келечеги кең, куралы кең болсо экен деп тилеймин. Буюрса келечекте биздин кыргыз эли дүйнөгө аты чыккандай улуу бир элдерден болот деп ишенемин иншалла. Буюрса да бир сөз айтып кетсем, ошо көп жерлерде хиджаб тууралуу айтышат экен. Мисалы үчүн андай эмес, мындай кара, же болбосо мектепке барганда да киргизбей коюу. Кээ бир университеттерде андай кабыл алышпайт экен деп уктум да. Анан кийин биздин университетте андай эмес, тескерисинче жылуу кабыл алышып, спорт фак болсо дагы ошо хиджаб кийип, биздин спортто жүргөнүң биз үчүн да чоң сыймык деп алар мени туура кабыл алып, өздөрү кайра машыгууларда кыздарды коюп, тренировка кылган агайларыма, тренерлериме, ошо сабак берген мугалим эжелериме баарына терең ыраазычылыгымды билдиремин, чоң рахмат демекчимин. Буюрса дагы чоң-чоң өздөрүнүн талимдерин, илимдерин бере берсе экен демекчимин. Кыргыз элиме терең ыраазычылыгымды билдиремин, чоң рахмат дейм. Бизге да ыраазычылык билдирмекчибиз. Бүгүн бизде Азия чемпионатында коло медалды жеңип келген биздин мекендешибиз, сиңдибиз Каным Бурхан кызы болду. Канымга да ыраазычылык билдирмекчибиз. Бул кичинекей эле ийгилик издеп туралы. Буюрса мындан да чоң-чоң ийгиликтерди күтмөкчүбүз. Ушун менен биздин бүгүнкү майрамдык оозу ачуу аттуу берүүбүз аяктамакчы. Эртең ушул убакта Аян телеканалында майрамдык ифтардан жолукканга чейин ассалому алейкум.